30 январда эртең мененки саат 9-дарда башталган өрт Ош базарындагы Сейтек кийим сатуучу базарын толугу менен күйгүзүп кетти. Бул жердеги соодагерлердин айтымында өрттүн келип чыгышы электр сымдарынан келип чыккандыгын айтышууда. Толугураак материалыбыздан көрүңүздөр. Алдын ала маалыматтар боюнча Ош базарындагы Сейтек кийим сатуучу базардан чыккан алоолонгон өрт 3,5 чарчы метрге чейинки аянтты күйгүзүп кетти. Жалпысынан ондогон соодагерлердин буюм тайымдары менен кошо күркөлөрү да өрттөнгөн. 5-6 жылдан бери базардан орун алып, үй бүлөсүн багып келген соодагерлердин айтымында тилсиз жоонун келип чыгуусуна күндүн суугу себеп болгон. Анткени сайылган электр сымдарына күч келип, электр энергиясы үзгүлтүккө учураган. Электричество жагы начар болчу да. Электричество жагы аябай начар болчу. Биз буга чейин айтканбыз, мындан 1 жума мурун суукта 2 күн жабалы дегенбиз. Проводтар начар, өзүнөн өзү өчүп калган бүт лампочкалар. Суранабыз ушун барып жакшылап карап беришини. Бияктан бирок күнүнө мисалы заместаларды алат, патенттерди берилет, бирок бияктан эч кандай жардам көрсөтүлбөйт да. Ким тараптан? Мынау биздин администратор жактан ошону карап бериш керек эле башта эле. Азыр буга чейин мисалы биздики азыраак эле боло турган болсо, элдерден 20 000 деген доллардык акчалар бар да. Жаңы эле кредиттер менен алып неме кылган ошолордун баары кетти да. Айрым соодагерлер өрттүн келип чыгуусуна кандайдыр бир башка себептер болуусу мүмкүн дешет. Ошол эле убакта миллиондогон акчаларды насыяга алып соода кылгандар эмне кылаарын билбей бушайман болуп тургандарын билдиришти. 600-700 миңдик товарларыбыз бар ичинде. Ошолордун баары өрттөнүп кетти. Кредиттерибиз бар да. Бар жок. Бул жерде адамдардын баарынын эле кредити бар да. Эми душмандары бар. Эмне дейсиз? Товарлар жөнүнө күйүп кетпейт да, мисалыга. Качан эле үйдө сен деле электр колдоносуң, биз деле электр колдонобуз. Электриктен эч бир претензия таба албайсың да, мындай душмандар бар да какой. Ош базарындагы өрттү өчүрүү жана куткаруу иштерин өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов өзү жетектеди. Өрттү өчүрүүгө жалпысынан 5 бөлүм тартылып, 12 өрт өчүрүүчү машинасы кызмат көрсөттү. Азыр белгисиз. Эми аны өрт өчүргөндөн кийин лаборатория экспертиза иштеш керек, ошодон кийин белгилүү болот да. Азыр канча кызматкер иштеп атат? Азыр 10го жакын расчет иштеп атат. Кырсык болгон жерге тез жардам кызматкерлери жана ыкчам штаб машинасы да келген. Алардын айтымында тилсиз жоонун кесепетинен 2 жаран иске уланып медициналык жардамга муктаж болгон. 2 адам келип неметти. Помощь оказатьеттик, кетишти. Жок, бирөө медсестра, процедурный медсестрасы экен. Эс үчүн жыгылып калыптыр. Экинчиси болсо предприниматель, товары күйүп кетиптир. Өзү эмне болду? Өзү жакшы эле. Помощь оказали, кетти. Тилсиз жоону жөнгө салуу үчүн Ош базарында жайгашкан соода борборлордун иши токтотулуп, Бешеналиева Киев көчөлөрүнө убактылуу чектөөлөр киргизилди. Эскерте кетсек, буга чейин да Ош базарында мындан 4-5 жыл мурун ушундай эле өрт кырсыгы катталган. Жоодар Бузумов, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.